Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 68 23. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Декларация 2021. Жогорку соттун төрагасынын орун басарынын үйү да, унасы да жок. Салык кызматы чиновниктердин 2021 жылга кирешеси тууралуу декларациясын жарыялады. Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нургүл Бакированын кирешеси жана мүлкү тууралуу маалымат берилди. Жогорку соттун төрагасынын орун басары декларацияга ылайык өзүнүн үйү жана унасы жок. Нургүл Бакирова өткөн жылы 1,487,457 сом киреше тапканын белгиледи. Жогорку соттун төрагасынын орун басарынын жакындарынын да кыймылсыз мүлкү жана унаалары жок. 2021 жылы алар 2,17 миллион сом киреше алышкан. Кошумчалай кетсек, Нургүл Бакированын жакындарынын 60 бодо мал, 400 үй канаттуулары жана 100 майда мүйүздүү малы бар. Булак Назар Ньюс KG. Валентина Шевченко Кочкорго барып эшек минди. UFC чемпиону Валентина Шевченко эс алуусун Кыргызстанда өткөрүп жатат. Ал соц тармактарда баракчасына Кара Суу айылында эшек минип жүргөндөгү сүрөттөрүн жарыялады. Булак Назар Ньюс KG. Непалда кулаган учактан аман калгандар бар экени айтылды. Непалда кулаган учактын ичинде аман калгандар бар. Бул туурасында AFP басылмасы билдиргенин РИА Новости билдирди. Биз азырынча 29 адамдын сөөгүн таптык. Ошондой эле аман калган кээ бир кишилерди ооруканага жөнөттүк деп жазган агенттик жергиликтүү аткаминерге таянып. Беле кетсек, бүгүн 15 январда Непалдын Покхар шаарындагы эски жана жаңы аэропорттордун ортосуна кулап түшкөн. Аба кемесинин бортунда 68 жүргүнчү жана экипаждын 4 мүчөсү болгон. Жергиликтүү Yeti Airlines авиакомпаниясына таандык учак Катманду шаарынан учуп чыккан болчу. Булак Спутник KG. Россия акыйкатчысы Украинанын туткундарды кыйнап жатканын далилдөөчү кадрларды алды. Россиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москалькова Украинанын куралдуу күчтөрү туткундалган россиялыктарды кыйнаганын далилдөөчү кадрларды алганын телеграм-каналы аркылуу билдирди. Украинанын жогорку радасынын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүн, буунун кыйноолорго каршы комитетин, кыйноолорду алдын алуу боюнча Европа комитетин, буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарын, эл аралык Кызыл Ай комитетин, Украин тараптан тез арада 1949 жылкы Женева конвенциясын сактоону талап кылышын чакырабыз. Анда кыйноолордун бардык түрүн колдонууга, адамдын ар намысын басмырлаган аракеттери жана зомбулуктарды жасоого тыюу салынат деп жазган Москалькова. Акыйкатчынын айтымында туткунга түшкөн россиялык аскерлердин туугандары аларды мазактаганы тартылган кадрларды көрсөткөн. Белгисиз аккаунттардан аскерлердин апаларына балдарын мазактап, эгер акча жөнөтүшпөсө өлтүрүп саларын айтып, коркуткан видеолорду жиберишкен. Бул улутчуларга карата келечектеги трибунал үчүн дагы бир далил, деди акыйкатчы. Москалькова бул маселе боюнча Россиянын тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкинге кайрыларын айтып, коргоо министрлиги менен биргеликте аскерлерди барымтадан бошотооруна ишеним артты. Булак Спутник KG. Орусияда мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин чет өлкөдө жүрүп алып, экстремизмге чакырган, нацизмди актаган же орус армиясын дискредитация кылган орус жарандарынын мүлкүн мамлекетке чегерүүнү сунуштады. Ал өзүнүн телеграм-каналында соңку күндөрү айрым жарандар, залимдерди, нацисттерди жана киши өлтүргүчтөрдү ачык колдоп, Орусияны, анын жашоочуларын жана аскерлерин мазактаса болот деген ойдо жүрөт. Алар чет өлкөлөрдө өздөрүнүн бакубаттуулугун сактап калуу үчүн ушундай кадамга барып жатат деп жазды. Ал мындай аракеттер мыйзамга ылайык, экстремизмге чакырык, нацизмди актоо жана куралдуу күчтөрдү дискредитациялоо деп билдирди. Соңку кездери айрым орус бийлик өкүлдөрү мобилизациядан улам жер которуп кеткендерди саткын деп атай баштады. Бурдагы президент Дмитрий Медведев алардын өмүрүнүн акырына чейин кайра мекенине киргизбөөнү сунуштаган.
Апта башында Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгынын өкүлү Андрей Черняк Орусия 15 январда кошумча мобилизация жарыялашы мүмкүн экенин билдирген. Анын божомолуна караганда 1,5 миллионго чейин орусиялык жаран мобилизацияланат. 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген Орусиянын президенти Владимир Путин 21 сентябрда жартылай мобилизация жарыялаган. Өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу 2022 жылы 28 октябрда Путин менен жолуккан учурда мобилизациялык чаралар аяктаганын айткан. Анын сөзүнө караганда мунун алкагында 300 000 адам аскерге тартылган. Булак Азаттык.